Ооз ачкан кезде кечинде күн батыш менен саат убактысы билиндиби? Эртерээк ооз ачкан жакшы, кечиктирбеген жакшы. Эртерээк ооз ачыш, убакыт так киргенде оозду ачып алуу бул сүннөт болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла язалу н-насу би хайрин ма аджалул фитра" дейт. Менин үммөтүмдүн ичинде адамдар дайыма жакшылыкта болуп келет, эгерде оозду эрте ачса деп атат. Убактысы киргенде кечиктирбей, кээ бир адамдар маани бербейт. Кеч кирдим, тамакты барып жейттирмен деп коет да, ооз ачуулуш учуруна, убактысына көңүл бөлбөйт. Ооз ачууда чоң береке бар. Сүннөт менен ооз ачыш керек, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй. Суу мененби, курма мененби, таттуу нерсе менен. Айрыкча курма. Курманын өзүнүн адамдын ден соолугуна дагы пайдасы бар. Адамдын зээнине дагы пайдасы бар. Ооз ачканда курма менен ооз ачуу. Курма болбосо анан кийин суу менен ачыш керек. Пайгамбарыбыз хадисте ошентип айткан: "Суу курма менен ачкыла, себеби курмада береке бар" деген. Болбосо суу менен ачкыла, суу деген таза деген. Орозо бүтүп кечинде ооз ачып аткан нерсе, же адам жаңы даам сызып атканда ушундай берекелүү нерсе менен, же таза нерсе менен ооз ачыш керек. Пайгамбар ошон курма менен сууду айткан. Буга хадис сахабалар айтат, пайгамбарыбыз ооз ачканда кана саллаллаху алейхи ва саллям юфтиру qabla an yusalli ala ratabat. Намаз окуй электен мурун дейт. Шам намазы азан айтылат го, убакыт кирди. Демек, намаздан мурун болуп атат. Шам намазын окуудан мурун пайгамбарыбыз бир нече суу кургай элек курма бар го. Ошону ратап дейт да. Ошо суулуу кургай элек курма менен бир нечеси менен пайгамбарыбыз ооз ачат эле дейт. Шам намазын окуштан мурун. Эгер андай суулуу кургабаган курма болбосо, анда кургаган курма менен ооз ачат эле дейт. Эгер ал кургаган курма болбой калса, бир нече ууртам суу ичет эле дейт пайгамбарыбыз. Намаздан мурун да, шам намазын окуудан мурун. Дагы хадисте "Ида кана ахадукум саиман" пайгамбарыбыз айтып атат. Эгер бирөөңөр орозо кармасаңар, "Фалюфтир аля тамр", анда ал жана кургаган курманы жесин деди пайгамбарыбыз ооз ачканда. "Фаиннаху барака", себеби курмада береке бар. "Фаин лам яджид", эгер курма таппаса ооз ачканда, "Фа'аля маин", анда суу менен ооз ачсын, "Фаиннаху тахур" деди. Суу таза. Тахур болгондугу үчүн. Замзам суу болсо андан жакшы болот албетте.